Караңыздарчы, канча сунуш берилген болсо, ошол комитет эмес бул эми, комитеттин жыйыны бүгүн өтүп атат. Ошол жердеги бөлүмдө отурган балдар, кыздар фамилиядан чочуп эле кабыл албоону сунуштайт, кабыл албоону сунуштайт. Эмне үчүн деген суроого жооп берише албайт. Эмне үчүн? Мына ошол мыйзамдар депутаттар тарабынан эмес, ошол бөлүмдөр тарабынан кабыл алынганын ачыктан ачык көргөзмөсү ушул да. Мен башка бир депутаттын аты менен киргизсем болмок экен ушу сунуштарды. Тилекке каршы. Бул жакшы эмес. Бөлүмдөргө өтө каттуу эмне берилген. Мага комментарий да берип атат. Мындай майда чүйдө иштерге аралашпаш керек деп коет да. Ошону ким даярдады, Марлен мырза? Алхан Кесонович, эми отдел комитетти сиз мүчө эмессиз, ошол үчөөлөр өздөрү комитеттин. Ошо ким бөлүм башчысы, ким ошо бөлүм башчысы? Бул мырза экен. Ким кайсы жигит? Мындай чыкса болобу, көрсөк болобу? Бизде баягы эмненин аркасында жүргөн азаматтар көп да. Сизби? Ошо микрофондон мен ушул суроолорго себеп депутаттар карай элек, биринчи жолу карап атат. Эмне максат менен кабыл албоону сунуштайт деп атасыз? Ошол сунуштарды. Атыңыз ким? Бөлүм башчысы, анан даярдаган түздөн түз эксперт. Атыңыз ким эле? Өзүңүздү чагыштырып. Бейшенбек кызы Камила. Микрофон барбы, ошол жерден эле берем. Ошол жерден эле. Мен өзүм эксперттик оюмду эле айттым, бирок бул акыркы сөз депутаттарда калат, өзүңөр чечесиңердер. Мен буну практикадан эле гана алдым. Кайсы практикада? Сиз депутат болгонсузбу? Жок, биз иштеп атпайбызбы аппаратта? Көрүп атабыз, срыв болуп калып атат, заседание. Жок, жана биринчисин айтам. Бунусу эмес, бул тегиге уланып кетип атат. 31-чи берени боюнча. Эмне үчүн кайсы практикадан алдыңыз сиз? Болбойт деп атасыз. 4 күндүкпү? Я. 4 күндүкпү? Ооба. 4 күндүк азыр биз ойлоп атабыз да, маселе чыкпай калат. Анткени суроолорду каяктан 4 күнгө алабыз? Мына көрдүңөрбү, урматтуу депутаттар? Биз эмес, ушул кыздар чечип атат. Бул сунуш катары. Сунуш эмес. Сунуш эмес. Могул жердеги отурган коллегалар үчүн илгериден бери түптөлүп калган ушундай түшүнүк бар. Комитет сунуш берсе, демек ал жакта аябай мыкты адистер эжеге де езип, бүт тарабын талкуулап, анан чыгарды деген сунуш бизде акылыбызга сиңип калган. Биз ушундай иштейт элек. Комитетте жалаң адистер иштечү. Анан сиздер чу дегенде эле болбойт, силер фамилиясына карап эле жазат окшойсуңар. Болбойт, болот деп эле. Сизде аябай уважаем дегендей, легендарный депутат болуп келатасыз. Андан эмес, биз аппараттын жумушун карап атабыз. Комитеттерден кайсы маселелерди чыгарып калабыз? 4 күн болуп калса, 4 күнгө жетишпейбиз аппарат жагынан, техникалык жагынан. Кандай жетишпейсиңер? Өмүр бою жетишип келген. Бүгүн өткөрсө, түштөн кийин, эртеңкиге маселени чыгарганга жетишпей калабыз. Анткени регламент боюнча 3 күн мурун беришибиз керек. 1 минут. Карындашым, кечирип коесуз. Өмүр бою ушундай иштеп келгенбиз да биз. Өмүр бою. Мына 5-чи чакырылышка, 6-чы чакырылышка келгендер эмнеге ушундай кылып койду, билесиңерби? Сиз иштедиңизби ошол мезгилде? 6-чы чакырылышта иштедиңизби? Ооба. Фракциялардын деспотиясын уюштуруш үчүн. Деспотия болгон ошондо. Бир жигит отурган, мына жерде отурса керек эле. Мына ошол жигит айткан деген болуш үчүн ушундай регламент кабыл алышкан. Бир жигит чечкен. Жанында 2 жан жөөкөрү бар эле. Парламент эч нерсе чечпей калган. Эгерде биз мыйзамдардын долбоорун талкуулоонун сапатын жакшыртпасак, урматтуу кесиптештер, биз жакшы алга жылбайбыз. Мен муну сунуш кылып атканым, эми 4 күн көбүрөөк иштейли деген киши кимге жакмак эле? Ошол 4 күн иштеп берсек бир жумада. Анан берки убактымды да кабыл албапсыңар. Мен өткөндө айттым эле, урматтуу төрага, 6 жашар, 7 жашар балдар, кыздар 1-чи класска саат 7:30 сабакка барып атат. Биз түш болгондо келип атабыз, шашпай көзүбүздү калап саат 10-до. Эгер биз жумушту канчалык эрте баштап, түшкө чейин талкуу кылып, анан добуш берсек ошол күндөрүндө, макул 2 күн кылалы. Түшкө чейин талкуу, түштөн кийин добушка өтөлү анда. Себеп биз угуп атабыз да, добуш берүүгө жиберилсин. Кайда жиберилет? Ким жиберет аны? Анан кийин сөздөрү аппарат эске алсын. 90% жумушта аппарат жасап атпайбы? Депутаттар биз
Алыста калып калдык жумушта. Аппарат эске алсын. Аппарат эске алсын. Бул кандай? Биздин сапатыбыз жоголуп баратат, урматтуу кесиптештер, туура түшүнүңүздөр. Сапатыбыз өтө төмөндөп баратат. Төш белги боюнча бул жерде маселе көтөрүлөт эле, биз төш белгини алабыз, анан ант беребизби деп. Төш белги алабыз, анан ант беребиз. Буга деле токтолбой эле койсок болобу деп токтолбой эле. Токтолбош керек. Анын алдындагы 6-чы берене боюнча аябай тез өтүп кеттиңер. Ошо 6-чы беренеге кайтып көрсөңүздөр. Мында кол көтөргөндө байкалбай калып атат да, урматтуу төрага. Мына даярдык көрүү тобунун түзүү жана ишин уюштуруу дегенди ушуну так жазсак да. Баягы ким эртерээк келип эле кабинеттерди ээлеп алган маскарачылык быйылкыдай болгон эмес. Быйылкыдай жапайычылык менен кабинеттерди ээлеп алган болгон эмес. Бизде ушундай эреже салт болуш керек. Бул каада салт болуш керек. Жыйналыш качан болот, ким уюштурат, ким чакырат, кантип өтөт, протокол кандай түзүлөт, анан жанагы иш бөлмөлөрү кандай бөлүнөт. Мына ушунун баары эреже катарында болуш керек дагы, ондогон жылдар бою ушул салт болуп калыш керек. Ушуну Марлен мырза туура көрсөңүз, бир аз кое турсаңыз да, менде бир жазуу жүзүндө сунуш бар эле ушуга. Кийин ушу бүткөндөн кийин экөөбүз талкуулап көрөлүк, талкуулап. Рахмат. Анда ушул берененин 5-пункту кылып, 5-подпункт кылып сиздикин жаңын киргизели. 5-кылып киргизели. Мен сиз менен толугу менен макулмун. Туура көрсөңүздөр ушул туура болот эле, анткени депутаттык топ түзүлгөндүн пайдасы эмне? Ага чейин эле баардык нерселер, кабинеттер керек болсо көп нерселер бөлүнүп кеткенди мына өз көзүбүз менен көрдүк. Ошондо анда 5-пункттан берип койсоңуз. Рахмат. Слово Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, муну калыс дегенден эч чочулабашыбыз керек. Бул ООНдун, Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында дагы бар бул маселе добушка койгондо. Кармалып калды деген. Мисалы, добуш берүүдөн карманып калат. Мындай да, бирөө келип аябай ишендирет ушундай деп, а бирөө келет ал такыр башка эмес деген сөздү айтат. А ортодон депутат өзүнүн позициясында эки тараптын тең кимиси туура деген маселеде эки ой пайда болуп калат, эки пикир. Себеп бирөө мыйзам үчүн, бирөө ага каршы. Ошондуктан Арслан Касымакулович абдан туура айтат. Эгерде кайсы бир мыйзамды өткөрбөөнү кааласак, бир депутат добуш бербей коет дагы эмне кылып боласыңар? Бүт жогорку кеңештин жумушу токтойт. Ошондуктан жанагы катышкан жок деген сөзгө, добуш берүүгө катышкан жок деген сөз дагы туура эмес позиция болуп калат. Себеп ал жумушка келбей калды деген түшүндүрөт да, отсутствовал деп. Илгери өтө маанилүү маселелерди карап атканыбызда бизде Арслан Касымакулович билет, биринчи чакырылышта чыгып кетчү эле. Кандай кылат? Каттоодон өтөт, кворумду жаратат, анан акырын чыгып кетет. Ушинтип көптөгөн мыйзамдар өтүп кетчү. Куулук бар да. Ошондуктан менимче калыс дегенден сөздү туура, сөздүн түпкү маанисинде калыс деген сөзгө туура келбейт, калыс деген бирок башка сөз тапкан болсо, эгер добуш берүүдөн кармануу да, карманып калды. Бүттү. Ал жагына да бул жагына да бара алган жок да, өзүнүн ишениминде ички жүйнөсүндө. Ошондуктан бул позиция калышы керек менимче. Ал ишке тоскоолдук болбойт да. Туура позиция ушундай болушу мүмкүн. Ишенимдүү түрдө айта алам. Себеп бир маселени талкуулап атканда колдогуң келет. Бирок күмөнсүң да. Күмөн санап каласың. Ошон үчүн карманып калды деген сөз калганы дурус го.